жаратылыштагы кооз жер. Демек балдар, биз бүгүнкү сабакта жат жазуу жазат экенбиз. Күнүмкү сабакта эле жазып жүргөн дептериңерди алып, бүгүнкү күндү жазып, андан соң жат жазуу дейсиңер дагы, андан кийин жат жазуунун темасын жазасыңар. Жаратылыштагы кооз жер. Ал эми бул экранда силер көрүп турган сөздөр бүгүнкү биздин жат жазууда кездеше турган жазылышы бир аз татаалыраак сөздөр. Бул сөздөрдүн жазылышын силер эсиңерге тутуп алышыңар керек. Балдар, алгач ирет мен текстти башынан аягына чейин окуп берем. Силер угуп турасыңар. Андан кийин жайыраак окуйм. Тыныш белгилерге келгенде бир аз тынып окуйм. Ал эми сүйлөм башталды дегенде баштамга менен баштайбыз. Сүйлөм абзац менен башталды дегенде сүйлөмдүн сол жагынан бир аз кемтик менен баштайбызды баарыбыз билебиз, балдар? Анда эмесе мен текстти окуп берейин, угуп тургула. Жаратылыштагы кооз жер. Кыргызстан керемет токойлорунун көптүгү менен да жеринин географиясы айырмаланат. Жыш токой жамынган тоолору, салкын абасы, буруксуган жыттуу гүлдөрү ага ажайып кооз көрк берет. Алсак Арстанбап Бабаш ата тоосунун түштүгүнөн орун алган. Анда дүйнөдөгү эң чоң табигый жаңгак токою бар. Жаңгактын баардык бөлүктөрүнөн ден соолукка, турмушка керектүү болгон нерселер, үй эмеректери жасалат. Арстанбапта мектеп окуучулары үчүн лагерлер, чоңдор үчүн дем алуу жайлары курулган. Жыл сайын анда жүздөгөн адамдар эс алышып, ден соолугун чыңдап кайтышат. Арстанбапта жаныбарлардын, канаттуулардын көптөгөн түрлөрү мекендейт. Мына балдар, текст бүттү. Демек биз бүгүн жат жазууда 77 сөз жазат экенбиз. Мына балдар, текст менен таанышып алдыңар. Эми мен тыныш белгилерге келгенде токтоп, созулма үндүүлөргө келгенде созуп, жайыраак окуп берем. Анда кулак салгыла. Биздин текст 3 абзацтан турат. Демек, биринчи абзац башталды. Жаратылыштагы кооз жер. Кыргызстан керемет токойлорунун көптүгү менен да жеринин географиясы айырмаланат. Жыш токой жамынган тоолору, салкын абасы, буруксуган жыттуу гүлдөрү ага ажайып кооз көрк берет. Алсак Арстанбап Бабаш ата тоосунун түштүгүнөн орун алган. Анда дүйнөдөгү эң чоң табигый жаңгак токою бар. Жаңгактын баардык бөлүктөрүнөн ден соолукка, турмушка керектүү болгон нерселер, үй эмеректери жасалат. Арстанбапта мектеп окуучулары үчүн лагерлер, чоңдор үчүн дем алуу жайлары курулган. Жыл сайын анда жүздөгөн адамдар эс алышып, ден соолугун чыңдап кайтышат. Арстанбапта жаныбарлардын, канаттуулардын көптөгөн түрлөрү мекендейт. Мына балдар, текст менен экинчи жолу тааныштык. Бул жерде созулма үндүүлөр келген жерден созуп окудум. Тыныш белгилер турган жерден тынып окудум. Демек, үчүнчү жолкусунда жазып баштайбыз. Баштадык. Жаратылыштагы кооз жер. Сүйлөм абзац менен башталат. Кыргызстан керемет токойлорунун көптүгү менен да жеринин географиясы айырмаланат. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм башталды.
жыш токой жамынган тоолору, салкын абасы, буруксуган жыттуу гүлдөрү, ага ажайып кооз көрк берет. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм башталды. Балдар, бул сүйлөмдө энчилүү аттар бар. Демек, барыбыз энчилүү аттардын жазылышын эске алалы. Алсак, Арстанбап Бабаш ата тоосунун түштүгүнөн орун алган. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм башталды, балдар. Анда дүйнөдөгү эң чоң табыйгый жаңгак токою бар. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм башталды, балдар. Жаңгактын бардык бөлүктөрүнөн ден соолукка, турмушка керектүү болгон нерселер, үй эмеректери жасалат. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм абзац менен башталат. Арстанбапта мектеп окуучулары үчүн лагерлер, чоңдор үчүн дем алуу жайлары курулган. Сүйлөм бүттү. Жыл сайын анда жүздөгөн адамдар эс алышып, ден соолугун чыңдап кайтышат. Сүйлөм бүттү. Кийинки сүйлөм абзац менен башталат. Арстанбапта жаныбарлардын, канаттуулардын көптөгөн түрлөрү мекендейт. Текст бүттү, балдар. Демек, бул жазууну башынан баштап кайрадан угуп, өзүңөр жазган жат жазууңарды бир сыйра көз жүгүртүп, орфографиялык жана пунктуациялык каталарга көз жүгүртүп текшерип чыккыла.